Махидевран, Мен азыр бош эмесмин, Хюрем. мен уктум сен эмне менен алектенип жатканыңды. Өкүмдарга кыздарды жөнөтүп жатасыңбы? Валиде жакшы болмоюнча, өкүмдарга рахат тартуулоо менин милдеттеримдин бири. Аллах сага ырайымдуу болсунчу. Сен ушинтип аялдык милдетиңди толуктап жатасыңбы? Өзүң үчүн кабатырланчы, Хюрем. Өкүмдар сенден тышкары эч ким менен болбойт деп ойлойсуңбу? Ойлобоймун, билемин. Анда эмне үчүн дагы деле кыздар ошол жакта? Кайсыл кыз? Мына кыз эмеспи? Эсимде бар, бул жерде принцесса дагы болгон. Кана алар? Айланаңды карачы. Менден башка кимдир бирөөнү көрүп жатасыңбы? Убагында мени дагы сүйгөн, Хюрем. Мустафа экөөбүздүн сүйүүбүздүн натыйжасы. Кааласаң Гүлфен хатундан сура. Ал сага айтып берет кандай бул сүйүү болгон. Анда өзүңдү өткөн күндөр менен сооротуп болуп тура бер. Бардык жакшы нерселерге аягы болот. Бул нерсени кыйын кабыл алыш, бирок мен кабыл алдым. Себеби жашоо ушундай. Ошол үчүн сен эмне кылсаң, кылбасаң дагы бул нерсени өзгөртө албайсың. Бир күнү келет аял. Сенин бузулгус, түбөлүктүү сүйүүңдү жок кылат. Махидевран, өзүңдөй ойлобо. Жада калса дүйнөдөгү эң сулуу кыздар топтоосо дагы алардын кыйкырыгы менин шыбыраганымды баса албайт. Текеберди кыйратат сени, Хюрем. Өлүм сүрөгөндө мен сени ушул сөздөрдү эскертем. Сен бул жерде жоксуң. Кетесиң бул жерден. Сен мындай кыла албайсың. Өкүмдөрүм,